Пайгамбарыбыз айткан таразада эң салмактуу сөз Субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азим. Мына. Таразаңызды салмактуу кылгыңыз келеби? Мына зикирди айтыңыз. Пайгамбарыбыз айткан: "Калиматан хабибатан илар рахман." Эки сөз бар, эки сөз. Ар бир сөздү айтып атпайбызбы? Таразага тартылат. Алла разы же наразы болот. Алла разы болгон эки сөз бар экен. Алла жакшы көргөн, Алла сүйгөн эки сөз бар дейт. Хабибатан илар рахман. Аллага сүйкүмдүү эки сөз. Хафифатан алал лисан. Тилге абдан жеңил. Ал сөздү айтканга кыйынчылыгы жок, жөн эле айта аласыз. Сакилатан фил мизан. Таразада салмактуу, оор. Кайсы сөздөр экен? Субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азим. Айтайлычы гана Субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азим. Мына ушуну сиз бир жолу айтсаңыз, Алла Таалага бир жолу сүйкүмдүү болосуз. Таразаңызга бир тартылат. 10 жолу айтсаңыз, Аллага 10 жолу сүйкүмдүү болосуз. 10 жолу салмактуу болот. 100 жолу айтсаңыз, 100 жолу сүйкүмдүү болосуз. 100 жолу таразаңыз салмактуу болот. Бир хадисте пайгамбарыбыз айткан: "Ким 100 жолу бир күндө Субханаллахи ва бихамдихини айтса, анын күнөөсү океандын көбүгүнчөлүк болсо дагы бардыгы кечирилет" деген. Кайсы сөз айтса? Субханаллахи ва бихамдихи. Ушуну эле айтса. А бизге жарымы да бар эмес беле? Субханаллахил азимди айтса кандай болот? Алымдар айтат, Субханаллахи ва бихамдихини айтсаң күнөөлөр кечирилдиби? Эми Субханаллахил азимди айтсаңыз, даражаңыз көтөрүлөт дейт. Даражаңыз көтөрүлөт. Мына эки сөз. Ушактагандан көрөк, бирөөнү жамандагандан көрөк, дүнүйөнү мактагандан көрөк, өзүбүздү мактагандан көрөк, ушуну мен 10 жолу айтып койсом, 100 жолу айтып койсом, мен жүрөгүм нурланат, кабырым нурланат, ахиретим нурланат, пилсиратым нурланат. Таразада кандай? Алланын сүйкүмдүүсү болом. Буну ким айтты? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтты. А пайгамбарыбызга ким айткан экен? Абу Хурайра разыйаллаху анху айтты. Ал ким? Аны шакирти. Аны шакирти да ким? Имам Бухари айтты. Мына өзүбүздөгү Имам Бухари. Келип мынаке сиздерге бирибизге жеткирип атабыз. Жакшылыкты бөлүшүп атабыз. Калп айтпайлы, жалган сүйлөбөйлү, бирибиздин жүрөгүбүздү оорутпайлы.